Асел Сыдыкова өзүнүн ошол миссия на миллионунда бизге сабак бериш үчүн дүйнөдөгү башка өлкөлөрдүн коуч тренерлерин алып келип да чакырганда, ошондо Линда Гейл деген австралиялык коуч тренер, бизнес инвестор бизге сабак өткөн. Бүгүндөн баштап ошонун сабактарын айтып берем. Асел Сыдыкова анын которуп турду да бизге. Ошо Линда Гейл бизге кантип лидер болуш керек деген темада сабак өттү. Биринчи ошо кантип лидер болуш керек, бизнесте башка бирөөлөрдү ээрчибей өзүңдүн бизнесиңди кантип жасаш керек. Экинчиден, командага керектүү адамдарды кантип тартса болот, кантип күчтүү бизнести кылса болот. Үчүнчүдөн, адамдарды кантип окутуш керек, команданын мүчөлөрү андан да көп результат бериш үчүн аларды кантип окутуш керек. Төртүнчү, ушул циклды кантип дайыма кайталап туруш керек деген темада сабак өттү. Ал айтат, адегенде адамдарда көп кездешүүчү каталар жөнүндө сүйлөшөбүз. Дүйнөдөгү бардык адамдардын эң көп кездешүүчү катасы бизнес жөнүндө түшүнүгү жок, бизнес ага эмне берерин билбей эле, эч кандай видениясы жок эле, аябай чоң страсть менен баштап алышат. Өзүнүн эмоциясынын баарын бизнеске өткөрүп салышат. Бизнес как будто өзү сыяктуу. Ошондуктан 3 жылдын ичинде эле бизнестери жабылып калат дейт. Бизнести өзүнөн бөлүп карабагандыктан. Бизнести өзүмүн деп эсептеп алгандын дагы бир чоң проблемасы, мисалы, жакшы күн болсо, жакшы настроение болот, бизнесте да жакшы болот. Эгер жаман күн болуп калса, же личный жашооңузда жаман нерсе болуп калса, бизнесиңизде жабыркайт. Ошондуктан мындай кылбаш керек дейт. Кантип бизнести өзүңдөн бөлүп мамиле кылыш керек, жакшы результатка жетиш үчүн. Биринчиден, тактап аныктап алыңыз. Бул бизнести эмне үчүн түздүм? Кандай максатым бар? Ал эмне үчүн керек деп. Ошолорду аныктап алгандан кийин аны ишке ашыруу керек. Бизнес сизге кызмат кылышы керек. Адегенде сизде кандай стиль лидерство аныктап алыңыз. Балким сиз баарын башкарып, текшерип турган лидерсиз. Балким сиз баарын идеалдуу болуп турушун каалаган лидерсиз, жасай элек эле. Балким сиз баарын өзүңүз кыла берген лидерсиз. Балким сиз байкап, делегировать этип башкаларды, прогресске көз салып турган лидерсиз. Мен көп убакыт өзүмдү байкадым дейт. Башка лидерлерди байкадым. Бизнести жүргүзүш үчүн адегенде өзүң лидерликтин кайсы тибине киреринди билип алыш керек экен. Сиз кандай лидер экениңизди билип алышыңыз керек экен, башкача айтканда. Ошого жараша командаңызга кандай адамдарды чакырганыңызды билесиз. Бизнесте сиз кайсы ролду ойнойсуз, аныктап алыңыз. Сизди эмне кызыктырат, эмне зажигать этет сизди. Адегенде өзүңүздүн личный жактарыңызды аныктап алыңыз. Кандай адамдар сиздин слабый жактарыңызды толуктай алат, сиздеги жок элементтерди бере алат. Башкача айтканда, өзүңүздүн бизнесиңизди түшүнүшүңүз керек, эмне үчүн керек, эмне берет, кандай лидер экениңизди түшүнүңүз. Өзүңүздүн күчтүү жана слабый жактарыңызды түшүнүңүз. Сиз кандай лидер экениңизди түшүнүш үчүн сизге ким таасир берерин, сизди эмне шыктандырат жана тескерисинче сизге эмне кызык эмес, эмнени жаман көрөсүз аныктап алыңыз. Ошондо сиздин бизнеске эмне влиять этерин түшүнөсүз. Биринчи адегенде бизнес сизге эмне берерин түшүнүңүз. Сизге бул бизнес эмне үчүн керек? Экинчиден, бизнес максатын, бизнестин результатын аныктап алгандан кийин сизге гибкость керек. Айрыкча ишиңиз туура эмес болуп, пландагандай болбой атканда. Биз эмоциябызды контролдогонду билишибиз керек. Биздин эмоциялар бизнеске отражаться этпеш керек. Адам эмоциональный болуп турганда, эмоциясы жогору болгондо, интеллект, биздин логический ойлонуу жөндөмүбүз, акылыбыз автоматтык түрдө төмөндөйт. Башкача айтканда, эмоция канчалык өйдө болгон сайын, ошончолук интеллект ылдый түшөт экен. Балким сиздерде мындай моменттер болгон. Кандайдыр бир чечимди эмоцияга алдырып эле чыгарып койгонсуңар. Эмоция менен сүйлөп койгонсуңар бирдемкени. Эмоцияга алдырып, чечим чыгарып туруп, кийин өкүнүп калгансыңар. Бизнести өзүңөрдөн бөлгөндү үйрөнүп алсаңар, бизнести өзүнчө объект катары кабыл алып жүргөндү үйрөнүп алсаңар,
эмоцияны башкарганды үйрөнүп алсаңар, мындайча айтканда, өзүңөрдүн эмоцияңарды бизнеске өткөзбөйсүңөр. Өзгөрүүдө адаптация болгонду үйрөнүп алышыңар керек дейт. А өзгөрүү күндө болот. Биз аны каалайбызбы, каалабайбызбы? Ошондуктан бизнес боюнча кырдаалга жараша адаптация кылганды билиш керек. Лидердин эң башкы сапаттарынын бири укканды билүүсү дейт. Кантип укканды үйрөнүш керек. 100% көңүлүңдү сага сүйлөп атканга коюш керек. Башкача айтканда, алаксыбаш керек, учурчакта болуш керек дейт. Кичинекей чагыбыздан бери бизди ушундай тарбиялашкан, программировать этип салышкан. Бизге суроо бергенде биз дароо жооп беришибиз керек. Бул жерде кандай проблема? Биз дароо жооп берип көнүп алганбыз. Биз подсознаниябыз менен укпайбыз. Анткени биздин мозг жооп бериш керек деп турат. Ошентип биз собеседниктин сөзүн укпай эле жооп издегенге даярдана берет экенбиз. Сөздүн маңызын түшүнүп, бизге эмнени айтып атканын укпай туруп эле. Лидер болуш үчүн эң биринчи адамды внимательно укканды үйрөнүшүбүз керек. Бул өтө маанилүү дейт. Фокусубузду жооп издегенге кетирбей, до конца внимательно болуп, сөздүн аягына чейин уккула дейт. Жооп издегендин ордуна терең дем алгыла. Ушул бизди дароо жооп берген адатыбыздан жок кылганга жардам берет дейт. Фокусубуздун көңүл коюп укканга бурат ошентип. Адам төрөлгөндө эле башка адамдар менен сүйлөшүп, аралашып кетчү жөндөм менен төрөлөт экен. Бизде баарыбызда ал жөндөм бар экен. Бирок биз ошол жөндөмдү өнүктүргөндүн ордуна уялып, тартынып атып эле жоготуп алат экенбиз. Ошо Линда Гейл айтат да, адамдык эмоцияны изучать этип атып мен ушуну түшүндүм дейт. Адам кайсы өлкөдө болсо да, кандай улуттагы адам болсо да, баарында окшош муктаждыктар бар. Лидер катары биз буларды билишибиз керек. Сиздин клиент, потенциалдык клиенттериңиз, сотрудниктериңиз бар бир нерсеге муктаж дейт. Аларды адамдардын угуп атканын сезиш керек дейт. Ошо өзүн бирөөлөрдүн угуп атканын сезиш керек экен да. Ошондой муктаж бар экен ар бир адамда. Сиз лидер катары ошол сезимди берсеңиз, башкача айтканда, сиз адамдарды уга алсаңыз, сиз адамдарды аркаңыздан ээрчите аласыз. Адамдар сизге тартылат, сизди ээрчийт. Ар бир адамдын башында мындай частица дейт да, бир ушундай частица бар экен, бир бөлүк. Ал бизди сактап турат экен. Бул инстинкт самосохранения деп аталат экен. Эгер кимдир бирөө биздин атыбыздан атаса, бизди укса, мактаса, бир нерсе айтса, биз ошого реагировать этет экен. Карачы, сенде выживать эткенге дагы көп шанс бар деп. Сени байкады, сени тааныды, сени мактады деп. Менин ушул бөлүгү адамды коргогонго, выживать эткенге, адамды сактаганга жооп берет экен. Ошондойлордон байкап турат экен да. Сиз лидер катары ушуну жакшылап, терең түшүнүп алсаңыз, кандай маанилүү экенин билип алсаңыз, жана ошо чувство больше шанса за выживание деген ошону адамдарга берсеңиз, сиз адамдарды аркаңыздан ээрчите аласыз дейт. Лидер кантип команда куруш керек? 3 нерсени эстеп калышыңыз керек. Биринчиден, сиздин командаңызга бардык адамдар эле кошулбайт. Ошону раз и навсегда эстеп жүрүңүз. Экинчиден, сиздин бизнесиңизге бардык адамдар эле туура келбейт. Үчүнчүдөн, командада адамдар кетип турушат. Бардык эле сиз менен командада калышпайт. Бул нормалдуу көрүнүш. Ушул 3 нерсени түшүнүп алгандан кийин сиз осознанный болуп, команданы кантип керектүү адамдар менен түзүштү билип каласыз. Биринчиден, бизнести өзүңүздөн бөлүшүңүз керек. Бизнести өзүңүздүн бөлүгү катары көрбөшүңүз керек, чтоб сиздин эмоцияларыңыз бизнеске отражаться этпеш үчүн. Адамдар өзүнүн эмоциясынын негизинде бизнес жасап башташат. Эмоциясын алдырып, чечим чыгарып, адамдардын эмоциясынын таасиринде жумуш кылышат. Ал бизнеске анан жаман таасир берет. Бизнестеги ар бир адам өзүнүн ролун аныктап алыш керек. Кайсы ячейкаларды толтуруш керек, кандай функцияларды аткарышат аныктап алыш керек. Сетевой бизнеске бизнесмендер бардык адамдарды подряд чакырышат. Анан успешный бизнес куруш үчүн кандай адамдар керек экенин анан билип алышат. Адегенде кандай адамдар керек экенин аныктап алгыла. Убактыңды, энергияңды, акчаңды экономдош үчүн. Албетте алардын кандай образованиясы, квалификациясы бар экенин билиш керек. Бирок эң башкысы почемусун билиш керек. Башкача айтканда, адамдар эмне үчүн сиздин бизнесте иштегиси келип атканын билиш керек.
ал адамдын большой почемусун табыш керек. Ошондуктан адамдарды жумушка алаардан мурун, команда түзөрдөн мурун билишиңиз керек, сизге кандай адамдар керек, алардын кандай сапаттары болуш керек, чтоб сизге туура келерин түшүнүш үчүн сизге керектүү адамдардын баалуулуктарын, сапаттарын жазып алгыла. Ошонун негизинде адамдарды жумушка алыш үчүн. Эгер сиз бизнесиңизге туура келбеген адамдарды кошуп алсаңыз, бул эң жаман. Бизнеске туура келбеген адамдар бизнесиңизди талкалап салышы мүмкүн. Бул өтө коркунучтуу. Ошондуктан ойлонуңуз, бизнесиңизди кимге доверить этип атасыз? Бул кандай адамдар? Внимательный обзор кылыш керек. Анткени алар сиздин эмоцияңыз, инвестицияңыз, сиздин энергияңыз болот. Принимайте в команду медленно, а увольняйте быстро дейт. Лидер бул дайыма мугалим дейт. Бардык лидерлер мугалим болушу керек. Ошондуктан сиз өзүңүздүн стилди аныктап алгандан кийин, күчтүү жана алсыз тарабыңызды түшүнүп таап алгандан кийин, командаңызга керектүү адамдарды алгандан кийин, эми сиз аларга үйрөткөндү билишиңиз керек, чтоб алар дагы лидер болсун үчүн. Бул эмне үчүн адамдарга үйрөтүш керек? Сөзсүз түрдө. Анын 3 себеби бар. Биринчиден, сөзсүз түрдө аларга чоң видение көргөзүш керек. Компаниянын миссиясын, чтоб алар өздөрү дагы ошонун бөлүкчөсү болгондой кылып. Алар компаниянын максатын, процессти, компаниянын миссиясын түшүнгөндөн кийин, алар өздөрүн компаниянын бөлүгү катары сезип, безопасный сезип калышат өздөрүн. Алар билип калышат, сиз менен чогуу бирге өсө аларын, бирге өнүгөрүн. Эгер адамдарды системага үйрөтпөсөңүз, көргөзүп бербесеңиз, алар сиз түзгөн системаны талкалап салышат. Аларды эмне үчүн окутуш керек экенин экинчи себеби. Адамдарыңызга аралашып, катышып турганга мүмкүнчүлүк бересиз. Командаңыз дайыма билим алып, өнүгүп өсүп турат. Ар бир адамга өзүн керектүү, өзгөчө сезип жүргөн важный. Эгер адам өзүн баалуу экенин сезбесе, өзүн кереги жоктой сезет, ошондо адам башка жакты издеп калат. Эгер сиз адамды процесске кошсоңуз, ал активдүү болуп калат. Адамдарды аралаштыртып, ишке тартып, өзүн керектүү экенин сездирсеңиз, ошондо адамдар сиз менен иштегиси келет. Сиз менен бирге өнүгөт. Жана үчүнчүдөн, эң башкысы, өзүңүздө болгон лидерлерди өстүрүп чыгышыңыз керек. Алар сизди дубликация кылышы керек. Алар дагы башкаларды окутуп, башка адамдарды артынан ээрчите алышы керек. Ошондуктан бизнести өзүңөрдөн бөлүшүңөр керек дейт. Сиз адамдарга инвестиция кылганда, адамдарды окутуп өстүргөндө 3 нерсе болот. Ар бир адамдын өзүнүн статусу бар. Аял, күйөө, эже, байке, ата, эне, босс, начальник жана башка. Ар бирибиз өзүбүздү маанилүү, керектүү сезгибиз келет. Эгерде мындай сезим болбосо, адам алсыз, уязвимый сезип калат. Сиз адамга маанилүүлүк сезимди, ощущение значимости бергенди үйрөнүп алсаңыз, бул мощный инструмент дейт. Сиз адамдарга билим берүү менен аларга бизнести кантип жүргүзүүнү үйрөтөсүз. Бизнестин өскөнүнө жардам бересиз. Адамдарыңыз өзүн маанилүү сезишет. Алар өзүн керектүүмүн деп сезгенде, бизнеске пайда алып келип атканын түшүнгөндө, алар ситуацияны контролдой алышат. Командадагы адамдарыңыз сиздин бизнеске пайда келтиргенде, бизнесиңиз дагы өсүп өнүгүп баштайт. Командадагылар өздөрүн маанилүү сезип, дагы көп нерсе жасагысы келип калышат команда үчүн. Жана сиз менен сиздин командада болгусу келишет.